Сулайманкулова Эльмира өссөздөгү жылдын 27-июль күнү 3 балдарды жарык дүйнөгө алып келген. Ал буга чейин да 2 жолу эгиз төрөп, азыркы күндө 7 баланы татыктуу тарбиялап өстүрүп келет. 3 балдардын 2 уул, 1 кыз. Аларга Асан Үсөн жана Батма деген ысым ыйгарышкан. 27-июль күнү 3 баланы жарык дүйнөгө алып келдим. Бири 2 жолу өзгө түшүпкөндө эгизде эле айтышкан, кийин 3-сүндө 3 экен деп айтышты. Толкундан болду. Абдан сүйүндүм. Ошо Кудайга шүгүр, азыр балдарым акыбалдары жакшы. Эгиздерди карап үйрөнүп калгам, алардан бир аз кыйынчыраак болуп калды 3 болгон үчүн. Ошо балдарым, чоңдорум жардам беришет, күйөөм жардам берет. Азыр ишке деле барбай калды, ушулар төрөлгөндөн бери. Курсактар ачканда үчөө тең ыйлап калышат. Бирин алып, бирин коюп, эмизип дегендей. Ошо алмак-салмак карайбыз. Үй бүлөдө баланы тарбиялоодо атанын милдети, орду чоң. Эне ички, ата сырткы тон демекчи Туманов Ниязбек сыртта иштери бүтөр замат үйгө шашарын айтат. Анын айтымында балдары менен эркелешип, алардын кылык жоруктарын көрүп олтуруп, чарчоосуз заматта жазылып, турмуш көйгөйлөрүн унута түшөм дейт. Ушул көпчүлүк эле сурайт, эгиз ким тараптан деп сурашат. Биз тараптан да бар, аялым тараптан дагы бар. Эгиздер ошолордун арасында биз дагы эгиз балалуу болуп отурабыз. Эгиз балдардын эң улуусу азыр 7 жашка толушуп, 1-класска барышат. Өздөрү али бала болгонуна карабастан, кичинекелери ыйлап калган кезде апасына көмөктөшөт. Мен аттым Бекзат, Сергим аты Айзат. Мен мектепке барам. Мектептен келгенден кийин апама жардам берем. Алейлерди карашам. Биз 1-класста окуйбуз. Мен укаларымды жакшы көрөм. Апам иш кылганда мен укаларымды карашып турам. 2 жолу эгиз, анан 3 жарыкка алып келген эненин күнү балдарын кароо менен гана өтөт. Ошол себептүү да үй окатына наристелердин чоң энеси көмөктөшөт. Ымыркайлардын келечеги үчүн ойлонгон Мисират Шакирбаева бийлиги убада кылган белегин берер күндөн үмүтүн үзө элек. Айта кетсек, 3 жарыкка келген күнү аларга жергиликтүү жетекчилер жер тилкесин бөлүп берүүнү убадалашкан. Алла Тааланын буйругу менен биринчи төрөлгөндө мына Айзат менен Бекзаттар 7 айлык төрөлгөн. Мында биз өтө кыйынчылык менен чыгып. Экинчилер төрөлдү, 9 айлык төрөлдү. Булар сал мындай жакшы, анчалык кыйналбадык, же үйрөнүп калдыкпы, Алла тааныкты. Андай мына 3-лөр төрөдү, эми Алла Тааланын буйругу менен Кудайым берген экен. Кудайым деле ошо бир сүйгөнүнө, эметкенине берет экен. Эми болгон менен кышкысынга условиябыз жок да. Көмүр жагабыз, көмүрдүн газдары чыгат. Балдарга деле зыян болот да. Эми мен ушу жогоркуларга ушулардан суранычым, ушу балама ушуне бир 1-2 комнат квартира үй берип койсо жакшы болот деген суранычым жогоркулардан. Төрөлгөндө калың журтка сүйүнүч алып келген 3 бой жеткен соңда эл адамы болуп, калкын кубанычка бөлөйт деген ишеним чоң. Алтынчеч Ажимаматова, Толкунбек Асилбек уулу, Аруу таң программасы.